баласы бар да, баласы бар, атасы бар, энеси бар, бала турса, ошону көтөрүп барып туруп кел көлүгүңдү алмаштырып берейин деп бөтөн кишиге жазып койгон сыяктуу да. Бул бүгүнкү күндөгү Адилет министрлигинин таптакыр адилетсиздиги. Бүгүнкү күндөгү адилет министри баягы эле баягы болуп калган ак үйдөн кандай коңгуроо келсе ошону аткарып аткан бир жетим жүгүрүктөрү. КСДП партиясы мага жагабы жакпайбы бул башка маселе. Мыйзам боюнча турган партияны алып бирөөгө берип койгон бул айбирсиздик. Эми бүгүнкү бийлик күрөшсө мындай бир чын баягы бир билек күрөшү болобу, башка күрөшү болобу, ачык чыгып күрөшсө болмок да, кылтыйтып баягындай кылып кыйшайып туруп бир нерсени састык коюп отура бергени бул жакшылыкка алып кетпейт. Мүмкүн бүгүн ошондой көрүнөт, мүмкүн эртең ошондой көрүнөт. Түпкүлүгүндө жакшылыкка алып барбайт. Бул аябагандай одоно, бул баягы күчтүү президенттик башкаруу деген Акаевдин менимче түшүнө да кирген эмес да, бир партияны алып башка бирөөгө берип коюш, же Бакиевдин оюна да келбеген да бул нерсечи. Бүгүнкү бийлик келип алып ошол даяр турган саясий кеңештин мүчөлөрү, биз Кыргызстан анекдотко айландык мындайча айтканда. Партиянын жетекчиси расмий түрдө оппозицияда, ал партия бийликтин этегин кармап алып, көчөсүн шыпырып, суусун сээп берип, фракцияда отурат, көпчүлүк фракциясында. Айбирсиздик бул. Ачка калган болсоң дагы, эгер ошол партия менен келген болсоң, ошол чын болсо, сен кетишиң керек. Намыс керек. Намыс керек. Бирок намыс жөнүндө сөз козгоо жогорку кеңешке менимче бүгүнкү күндө өзүң уяласың, андай түшүнүктөн алыс алар. Биздин Кыргызстанда гана болушу мүмкүн ушул. Силер элестеткилечи, башка бир мамлекеттерди элестетип көргүлө. Андай болуш таптакыр мүмкүн эмес. Уят маселе.